Турмайынча кетирбейбиз. 3 ирет элдик толкундоону баштан өткөргөн мамлекет тынчтыкты самап турат. Бул тууралуу тургундар өз пикирлерин айтып чыгышты. Ага өлкөдө орун алып жаткан соңку кырдаал себеп болгон. Бийлик өзү чечип атат. Килигишпешибиз керек. Кайра бийлик алмашып, революция болуп, карапайым эле жабыркайт да. Эмне кереги бар азыр тынч иштеп аткан жакшынакай президентибизди жүнү массалык эле момтуп эле чыга берсе эле болобу? Болбойт да эч кандай. Просто бездельниктер. Эптеп властьты алыш керек, өздөрү бийликке келиш керек, ар кандай коррупционный схемалар менен байыш керек болду, башка вариант жок. Саясатчылар эми өзлөрүнүн саясаттарын жүргүзө беришет экен. Болбой эле бар Кыргызстанга кичине мындай тынчтык керек да. Жок, керек жок. Мен каалабайт элем, революциянын кереги жок. Тынч болсо эле жакшы болмок бизге, андай уруш талаш. Кимисиники чындан укем көзү текшерет да. Мына аракет кылып атат го, чечебиз деп атат, эми чечилип калар эми. Кудайдан ошонусун эле сурап турам, чечилсин деп эле, оң жагына чечилсин. Главный тынчтык керек, кимиси болсо да. Революция кылганда эле эмне, азыр революция кылсаң эле бүттү жана антип ар нерсени талкалап жиберип атышат. Азыркы убакта тынчтык керек. Биз ошол Баткенден келгенбиз, Лейликтен. Ошо тынчтык керек. Элди биргөтө берген болбойт го дейм. Италия канча жылдан бери ушинтип келатабыз. Аны кереги жок деп ойлойм. Маселенин төркүнүн билбей туруп андай мындай деген менимче туура эмес деп ойлойм. Аны билиш керек да. Анын тарыхы эмне болгон, маселе кандай чечилди. Качанга чейин эле бийликти иштетпей эле ушинтип куугунтуктап эле анан куугунтуктап атат. Кимди куугунтуктады? Куугунтуктаган жок эч кимди. Туура кылып атат. Эмнеге бийликти басып алабыз деп курал жарак колдонуп атышат. Жана Ася Сасыкбаева дегенди эртең менен бир аз эле угуп калдым, көрүп калдым. Просто туура кылат ай. Эмнеге ушул карган башы менен тиги бийликке ушу курал топтоп жаштарды куралдандырып ушу бийликке аттантып атат кайра против чыгып. Мен анысына каршымын. Жок, ошо туура кылып атат мамлекет. Кармасын, камасын булар. 30 жыл эчтеке кылып берген эмес мамлекетке. Элди тоногон. Даже балдардын генедей жаш балдардын пособиясынан бери жеген булар. Ал эми айрым саясат таануучулар учурдан пайдаланып айрым оппозициячылдар саясий оюндарды ортого салып жатканын ачык айтышууда. Мындан улам мыйзамсыз аракеттер орун алса чара көрүү керектиги белгиленет. Мамлекет дайыма өздөрүнүн куралдарын пайдаланат. Менин оюмча бул сапар ушул оппозиция кайра эле эски ыкма менен бийликти алып оңдоо иштеп атат. Азыр заман өзгөрдү. Эл тынччылыкты каалайт. Анын үстүндө башка маселелер көп болуп атат. Айрыкча мына Баткен маселеси өтө биринчи орунда турган Баткен маселеси. Эмнеге бул Кемпирабадка өтүп кеткени албетте бул саясий оюн деп ойлойм да мен. Бул диктофонду уккан адамдар түшүнүп атат. Улар митингге чакырып бийликти алабыз деген мааниде ошондой бир чоң митингди уюштурганы көрүнүп атат. Ошон үчүн бийлик өзүнүн куралдарын пайдаланып, мыйзамдын негизинде бардыгын кармап, эми сот аркылуу бардыгы чечилет деп ойлойм. Эскертик 23-октябрда Бишкекте 20-дан ашуун оппозициячыл саясатчы менен активисттердин үй жайында тинтүү жүргүзүлүп, милицияга чакырылган жана 48 саатка камакка алынган. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренеси массалык баш аламандыктарды уюштурууга даярдануу менен козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө амалдарын жүргүзүүдө. Нурзада Сыдыкова, Алымбек Бектурганов, Регион, Бишкек.